2 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Жылуулук электр борборунда авария. 5 киши жабыркап, жылуулук өчтү. Балдар аралыктан окуй турган болду. Түндө Бишкек жебинин бир от казаны жарылды. Борбордун 5 кызматкери жабыркап, ооруканага жеткирилди. Саламаттык сактоо министрлигинен алардын 2 өтө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө экенин билдиришти. Айрым жерлерде эске албаганда жылуулуктан тышкары калаада ысык суу да өчүрүлдү. Ал жылуулукту кайсы бир деңгээлде кармап турарын айтышты. Энергетика министрлиги болсо авариянын кесепеттерин жоюу максатында ыкчам штаб түздү. Ал эми мектеп менен бала бакчалар убактылуу онлайн окутууга өткөрүлдү. Энергетика министрлиги жептеги авариянын кесепети 2-3 күндө жоюлат деп ишендирди. Бул тууралуу маалымат жыйында энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов билдирди. Президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Кырдаал Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин жана ал авариянын кесепетин кыска аралыкта жоюу боюнча тапшырма бергенин белгиледи. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария атайылап жасалган болушу мүмкүн деген жоромол бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Бообек Ажикеев маалымат жыйынында билдирди. Эки версия каралып жатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин тапшырмасы менен атайын жасалышы мүмкүн деген жоромол каралууда. Себеби түнкү 3тө бир нече жолу тарс эткен. Ошондой эле техникалык себептен болушу мүмкүн дегенди да жокко чыгарбайбыз, деди ал. Алдын ала маалымат боюнча жарылуу жептин жылуулук агрегатынын 14-от казанында болгон. Кырсыктан жабыркаган 5 киши ооруканада жатат. Алардын 2 оор абалда жандандыруу бөлүмүндө экени айтылууда. Борбордун аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. УКМдин жетекчиси жылуулук берүүнү калыбына келтирүүгө 5-7 күн керектелерин айтты. Буга чейин энергетика министрлиги авариянын кесепетин 2-3 күн аралыгында жоюлат деп ишендирген. Бишкек жылуулук энерго ишканасынын директорунун орун басары Шаршембек Сарыкеев борбор калаадагы 9 кичи районго жылуулук берүү үзгүлтүккө учураганын билдирди. Алар номер 3, 5, 6, 7, 11, 12 кичи райондор, номер 8 кичи райондун бир бөлүгүндө жана Улан, Көкжар кичи райондору. Бишкек жебинде 2018 жылдын январь айынын аягында да жарылуу болгон. Анда шаардыктардын үйлөрүндө температура төмөндөп, ысык суу берүү үзгүлтүккө учураган. Аварияга чейин жеп $386 миллион насыянын эсебинен модернизацияланган. Кийин бул боюнча кылмыш иши козголгон. БШК бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Ал чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталып жатат. Учурда Жамгырчиев абакта. Элдар Абакиров менен Айсулуу Мамашева Жогорку кеңешке депутат болушту. БШКнын 2 февралындагы жыйынында Абакиров менен Мамашевага депутаттын күбөлүгү тапшырылды. Эки эл өкүлү Альянс партиясындагы Фархотбек Алимжанов менен Эмил Жамгырчиевдин ордуна келди. Бишкек жылуулук электр борборуна Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров келди. Медиа штабтан билдиришкендей, ал ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп жатат. Буга чейин Жапаров Алматыда жумушчу сапарында жүргөн болчу. Жептеги авариядан улам иш сапарынан артка кайтты. Бишкек жылуулук электр борборуна президент Садыр Жапаров дагы келди. Өлкө башчысынын басма сөз кызматынан Жапаров жарылуу болгон Бишкек жепти калыбына келтирүү иштери менен таанышканын белгилешти. Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун 3 кызматкерин камакта калтырды. Шаардык сот 2 февралда Темиров Лайфтын мурда кызматкери Акыл Орозбеков, Сапарбек Акунбеков жана Жумабек Турдалиевдин апелляциялык арызын карады. Соттук коллегия алардын баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Үчөө тең 13 мартка чейин абакта болот.